Урмат менен Анжелика ажырашат. Себеби эмнеде? Шоу-бизнес өкүлдөрүнүн ичинен акыркы учурда чуулган окуялар коштоп жүргөн Анжелика Бекболиева жолдошу Урмат Бекболиев менен сот аркылуу эки ажырым жолго түшмөй болушуптур. Сотко арызда Анжелика жазгандыгы маалым болду. Бул эки бактылуу түгөйлөр 2017-жылы 10 жылдык юбилейин өткөрүшкөндө коомчулук Урматтын Анжеликага болгон сүйүүсүн дагы бир ирет болгон далили катары кабыл алышкан эле. Эми болсо мындай көрүнүшкө эмне дээрибизди да билбейбиз. Соттук процесс 20-декабрда эле башталган экен. Демек акыркы күндөрдөгү окуяларга буга себеп болсо керек. Жооп берүүчү тарап келбей калгандыгына байланыштуу сот 29-январга жылдырылыптыр. Анжелика болсо инста баракчасына ажылдашпай тургула, кайдан шамал келгенин, ким баштагандыгын жакында билесиздер. Маалымат жеткиликтүү, жыйынтык чыгарбай тургула. Акылы жокко теңелип келесөө болбой эле коеюн деп билдирүү калтырган. Чындыгында азырынча бир сөз менен айтуу кыйын. Жакын арада болуп жаткан окуялардын бардыгына Анжелика келип чекит койсо керек. Күтө туралы деп жазат Аргумент KG сайты. Ардактуу YouTube көрөрмандары, буга чейин Анжелика Бекболиеванын артынан чуулгандуу окуялар коштоп, Анжелика күйөөсүнүн көзүнө чөп салды, бирөөнүн жолдошун тартып алды, ойнош ойноп кетти жана башка негативдүү маалыматтар чыгып келген. Анын натыйжасы 3 балалуу болгон түгөйлөрдүн ажырашуусуна жеткирди көрүнөт.